аларча мамлекеттик резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды тапшыруу аземи болуп, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиги үчүн бир катар жарандарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлады. Сооронбай Жээнбеков жогорку мамлекеттик сыйлыктарды алып жаткандарды куттуктап, бекемден соолук, узак өмүр жана бакубат турмуш каалады. Президент өз сөзүндө бакубат жашоонун, келечектин кубаттуу өлкөнүн бир гана тиреги эмгек экендигин баса белгиледи. Сиздердин баарыңыздарды ушу жогорку мамлекеттик сыйлыгыңыздар менен чын диlimden куттуктайм. Урматтуу мекендештерим, эл үчүн жасаган эмгек эч качан жерде калбайт. Элдин эсинде, урпактардын сезиминде, тарыхтын барактарында калат. Эмгек адамынын кадыры бийик болсо, Кыргызстаныбыздын келечеги кең болот. Бакубат жашоонун, келечектин, кубаттуу өлкөнүн бир гана тиреги бул эмгек. Эмгек аркылуу гана биз өлкөбүздү дүйнөнүн алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз. Бир гана эмгек менен гана. Мамлекеттик сыйлыктарды жана ардактуу наамдарды алгандардын арасында коомдук ишмерлер, куруучулар, белгилүү актриса Жамал Сейдакматова, дүйнөгө комузду таанытып, кыргыз күбөсүн жер шарына даңктап келген атактуу комузчу Самара Токтокунова, кыргыздын руханий дүйнөсүн байытууга зор эмгек жасаган кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков жана кыргыз элимин өркүндөтүүгө ийри салым кошкон көрүнүктүү окумуштуу Мухаммаджан Мамасаидов жана башкалар бар. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев кыргыз-тажик чек арасында болгон чырдын себебин атады. Шаршиев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдиргендей, 2 күн бою ар кандай деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүргөн. Кыргызстан менен Тажикстандын премьер-министрлери да жолуккан. Биз бир пикирге келдик, башкача айтканда 14-сентябрга чейин абалга кайтуу боюнча 2 тараптуу чечимге келдик, дейт ал. Андан сырткары Шаршиев кошумчалаганда 2 тарап ынтымакты бекемдөө боюнча массалык спорттук, маданий иш-чараларды өткөрүү боюнча бир чечимге келишкен. Ал билдиргендей, жаңжалды чыгышына чек арага жакын жердеги такталбаган аймакка тажик жарандары курулуш иштерин баштаганы себеп болгон. Андан кийин кыргыз тарапта курулуш иштерин баштаган. Бул маселе боюнча да бир пикирге келдик, курулуш иштери токтотулду. Эгерде кандайдыр бир иш-чара болсо, анда 2 тарап макулдашат, деп кошумчалады ал. Чек ара чырынан каза болгон жоокер Равшан Муминовдун үй бүлөсүнө кепилдик төлөмдөрү төлөнөт. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршиев билдирди. Анын айтуусунда бүгүнкү күндө маркумдун үй бүлөсүнө өкмөт тарабынан бир жолку материалдык жардам көрсөтүлгөн. Мамлекет тарабынан кепилдик бар, тиешелүү процедуралардан кийин каза болгон жоокердин үй бүлөсүнө төлөп берип турабыз, деп билдирди ал. Беле кетсек, 16-сентябрда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасында кайрадан чыр чыгып оок атылган. Жаңжалдын чыгышына чек арага жакын жердеги такталбаган аймакка тажик жарандары курулуш иштерин баштаганы себеп болгон. Чек арадагы чатактын натыйжасында бир нече адам жаратылып, Бөрү Атайын тобунун кызматкери прапорщик Равшан Муминов курман болгон. Күн мурун Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Азербайжандын тышкы иштер министри Эльмар Мамедяр Будапешт шаарында жолугушту. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда министрлер эки өлкөнүн кызматташтык маселелерин талкуулашкан. Айдарбеков жакын арада экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Азербайжан өкмөтү аралык комиссиянын 3-отурумун өткөрүү аркылуу экономикалык кызматташтыкты арттыруу маанилүү экендигин билдирди. Андан тышкары Бишкекте Гейдар Алиев атындагы мектептин жана сейил бактын курулушу тууралуу сөз болгон. 3 айда салык карызы жөнүндө 106 000 маалымат онлайн түрүндө берилди, деп билдирет мамлекеттик салык кызматынын басма сөз кызматы. Салык төлөөчү мойнуна алган салык карызы жөнүндө маалыматты берүү боюнча сервис ишке киргенден тартып мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу мамлекеттик сатып алуу конкурсунун катышуучуларына электрондук түрдө 106 091 маалымат берген. Алардын ичинен 91 379 салык төлөөчү мойнуна алган салык карызынын жоктугу жөнүндө жана 14 713 салык төлөөчү мойнуна алган салык карызынын бар экендиги тууралуу маалыматы бар онлайн маалыматтар. Өзбекстанда эски үлгүдө банкноталар жана тыйындар келерки жылы колдонуудан чыгарылат. Бул тууралуу Өзбек телеграф агенттиги жазат. Маалыматка ылайык 23 сум жана андан төмөнкү номиналдык тыйын жана банкноталарды жүгүртүүдөн алып салуу жобосу бекитилген.
Ал жобого ылайык 1-3, 5, 10, 20, 50 тыйын жана 1-5, 10, 23 сумдун тыйындар жана эски үлгүдөгү сум кагаз акчалары 2020 жылдын 1-мартынан тарта төлөм каражаты катары күчүн жоготот, деп жазат агенттик. Аталган акчаларды 2020 жылдын 1-мартына чейин эсептик касса борбору, коммерциялык банк жана алардын бөлүмдөрүнөн жана 2020 жылдын 1-мартынан 2021 жылдын 1-январына чейин эсептик касса борборлорунан гана алмаштырууга болот. Азия биринчилиги 2020 Кыргызстан курамасы Ливанды 3-2 эсебинде утту. Кечээ 18 сентябрда Бишкек шаарында Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда футбол боюнча өспүрүмдөр арасында 2020 жылы өтө турган Азия биринчилигинде тандоо туру башталды. Бул тууралуу Футбол Федерациясынын маалымат кызматы билдирет. Тандоо турунда F тайпасына кирген командалар оюн көрсөттү. Анда Кыргызстандын командасы Ливандын курамасы менен оюн өткөрдү. Кыргызстан атынан Бекнас Алмазбеков жана Аалам Абылкасымов каршылашынын дарбазасына гол киргизди. Эсеп 3-2 Кыргызстан командасы жеңишке жетти. Ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын курамасы Ирактын командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Деле кетсек, кийинки оюн 20-сентябрда болуп, анда Ливандын командасы менен Ирак, Кыргызстандын командасы Бириккен Араб Эмираттары менен беттешет.